Көрсөтүүбүздүн коногу Юсуп ажы Сайпиев, Акөргө конушунун имам хатиби Мурас илиминин адиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар. Мурас илиминин жогорку даражадагы адиси Сайпиев Юсуп ажы. Сайпиев Юсуп ажы 1981-жылы Кадамжай районунун Охна айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепте окуп жүргөндө эле өзүнүн айылдык деңгээлдеги молдо атасынан диний сабатын жогорулата баштаган. 1991-жылы жайкытын угуда Кызыл Булак айылындагы Ак Ишен ата медресесинде 3 айлык Куран жаттоо менен илим жолун баштаган. 1994-жылдан 1997-жылга чейин Айдеркен шаарындагы Азирети Али медресесинин карамагындагы Куран жаттоо курстарын окуган. 1998-жылдан 2005-жылга чейин Пакистан ислам өлкөсүндөгү Лахор шаарында Ал-Арабия медресесинин шарият факультетин жана Мурас илимдер академиясын аяктаган. Эмгек жолун 2007-жылы Бишкек шаарындагы Ак Өргө конушундагы Нурул Харамайн мечитинде имамчылык менен баштап, азыркы күнгө чейин өз милдетин аткарып келет. Кыргызстан Ислам университетинде, Абдулла бин Масуд медресесинде, Ыйман фондунда окуучуларга жана жалпы Кыргызстан имамдарына Мурас илими боюнча сабак берип келет. Бүгүнкү күнү Имам Муслим медресесинин мүдүрү болуп, көптөгөн окуучуларга таалим-тарбия берүү менен бирге көмөктөш бул коомдук кайрымдуулук фондун жетектеп, муктаж үй-бүлөлөргө жардам берип келет. Араб ителгиси туристтик фирмасын ачып, өлкөбүздүн туризм жаатын өнүгүүсүнө салым кошуу аракетинде. Эл агартууда коомдук телерадио компаниялары менен тыгыз иштешип, коомго пайдалуу кеп кеңешин айтып келет. Соц тармактарда оорчундуу окуяларга өзүнүн калыс пикирин билдирип, элди сабырдуулук, адеп ахлактуу болууга үндөп келет. Сайпиев Юсуп ажы үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Сиздер менен Баяман Топчубаев. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.